Бул биздин Куран жаттоо борборубуз. Менин атым Убайдулла кызы Айчүрөк. Азыркы учурда сүйүктүү жар жана бир кыздын бактылуу энесимин. Мен үй бүлөдө эң улуусумун жана менин да бир туугандарым диний чөйрөдө Куран боюнча сабак берип келишет. Assalomu alaykum qizlar. Qandaysizlar? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Бизде бүгүн акыркы тема кайсыл тема болгон? Тажвид эрежеси боюнча Азыркы учурда мен Козу кызы Бурмакан атындагы Куран жаттоо борборунун Бишкектеги филиалын жетектейм. Жана да муфтияттын колдоосу менен Нур Куран онлайн курсун ачып, ошол багытта кыздарга илим жеткирип келем. Өзүм диний үй бүлөдө чоңойгонума байланыштуу Куранды 7 жашымдан тарта эң чоң устазым Пакистандан жаттап келген Абдухалил Авамдан Куран жаттоо жана Куран эрежеси боюнча таалим алгам. Ош шаарындагы Саида Хадича медресесинде Куранды толук жаттап бүтүргөм. Жана да Бишкек шаарындагы Ислам университетин бүтүргөм. Куран кырааттары боюнча ижазалар алып, 15 жылдан бери Куран боюнча сабак берип келем. Андан сырткары диний гана эмес, светтик да билимим бар. Медициналык колледжди жана педагогикалык колледжди бүтүргөм. Кыргызстанымды аябай жакшы көрөмүн. Биздин өлкөдө илимге, билимге болгон мүмкүнчүлүктөр аябай кең эле. Каалаган жерде окусак болот. Аябай жакшы шарттар түзүлгөн окуганга. Бул мүмкүнчүлүктү баалап билишибиз керек баарыбыз. Биз бул тууралуу дайыма кыздар менен талкуу кылабыз. Адам бул акылы чексиз болгондон көпкө жетише алат да. Ошого эки тарапты теңдиз колдойбуз. Динди окуса, илимди окуса, аял киши такыбалык, кулктун өзү оңолот да. Ал аял киши дагы илим алганга укуктуу, аял киши дагы мындай кичине эл көрүп, мындай илим алыш зарыл дегендей. Биздин медреседе 7 жаштагы кыздан баштап 70 жашка чейинки апага чейин сабак алышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Илим алуу эркекке жана аялга фарз" деп. Жашоодо илимге жана билимге басым жасап, дайыма алдыга умтулууну токтотпоңуздар. Билимиң менен бийик бол.